açkычты тапшырды. Шаңды болчуңар. Куттуу болсун. Жалалабадтын тургуну бир уул бир кыздын энеси Ороскан Байжигитова буга чейин баш калкалаганга үйү жок, турак-жайга муктаж болуп келген. Турмуштун агымы Ош облусуна жетелеп, акыркы жылдары окуу жайдын жатаканасында жашап келген. Уулу учурда 28 жашта, алда туаса оорулуу болгондуктан анын ден соолугун жакшыртам деп турак-жайга да ээ боло алышпаптыр. Эми мынтип 2 бөлмөлүү үйгө ээ болуп, жалпы журтка ыраазычылыгын билдирүүдө. Үстүбүздөн жарк этип эле немени күндү чыгара коюп эле үй берип койду. Күтүүсүздөн болду бул нерсе. Күткөн эмеспиз. Күтүүсүздөн бизде жарык нурга бөлөп коюшту. Ыраазычылык, чексиз ыраазычылыкпыз. Төрөлгөндөн кыйналып төрөлүп калып, ошо 7 жашка чейин көтөрүп жүрдүм да. Андан кийин кичине жакшы болуп, Темирбаев жакшы неме дарылар лечение кылды эле. Басып жакшы болуп окуп калып эле окуганда бир кошуна аялыбыз башына удар кылып коюп, ошондон кийин сүйлөбөй калды, окумак түгүл. Келди. Жакшылары амансырасып. Кери канат акам келип кеткен. Кирген отуруп. Мындай турак-жайга муктаж жарандар жүздөп саналат. Алар үчүн Жалалабадта Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду кезектеги муктаждар комплексин ачты. Мында 8 үй-бүлөгө социалдык турак-жайдын ачкычы тапшырылды. Алар үйгө болгон муктаждыгын жойгонго чейин аталган комплексте жашаса болот. Кана бисмилла менен. Аллаху акбар. Кол чабуулар менен. Кол чабуулар. Siz özünüz ikinci үй-бүлөгө ачкычты тапшырыңыз. Колча куттуу болсун сүйүнүчө. Шаңды болчабылар. Ак ниет аманат муктаждар комплексинин курулушу 2019-жылы башталган. Пандемиялык кырдаалдын таасири менен жумуш токтоп, жалпысынан 10 ай аралыгында комплекстин курулушу аяктаган. Бул саамалыкка экс-муфтий Максат Ажы Токтомушев баштаган бир катар дин өкүлдөрү, маданий ишмерлер, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана тургундар катышты. 10 айдын ичинде ушу элибиз бар экен, журтубуз бар экен, эли журтубуз колдоп отуруп, 10 айда толугу менен бүттү. Ушул ниет кылганбыз, ушундай деңгээлде бүтүрөбүз. Кудай буйруса, элибиз колдоп турса, элибиз берешен, элибизге ишенгенбиз, негизгиси Кудайга ишенгенбиз. Булар ушул маселесин аябай тыгыз караганбыз. Булар биротоло кала тургандай эмес чечилген. Себеби бизде 100 муктаждар кайрылганды утпаймынбы, 100 үй-бүлө. Ошол 100 үй-бүлөнүн көңүлүн алуу үчүн ушундай критерийлердин караганбыз, муктаждыктан чыкканга чейин. Бул комплекстин курулушуна жалпы 12 миллион сомдой каражат жумшалып, тигиз сектору менен толук шарттары каралган. Үйгө муктаж жарандар үчүн курулган бул 10-чу үй. Ал эми мындай чоң комплекс биринчи жолу Жалалабадта ачылды. Эми Баткен облусундагы үйү күйгөн мекендештердин экөөсүнө турак-жай курууну пландап жатышыптыр. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.